Кочкордо жанагы эртең боло турган, эртең болбой калсын, митинг тууралуу сөз болду. Митингге барыш керекпи жокпу деген. Эртең 17-эмеден, январда. Мен айттым, барбаш керек деп айттым. Анан Кытайлар анан палан түкүн деп айтышты. Кантип күрөшүш керек деп. Урматтуу бир тууганым. Кудай мага ушундай оюма салды, ошол ойго өзүм айтып алып, өзүм ыраазы болом да, ой Кудайым сага миң мертебе шүгүр, өзүм өзү салып койду эле ушундай анча-мынча бир нерселерди, мага дагы салып койдуң деп, жаман Кудайга шүгүр айткым келди. Кантип күрөшөбүз дейт. Урматтуу бир тууганым. Күрөшкөн жол эң оңой. Кытайды кырып бүтүрүш кыйын, шарият антип буйруган эмес бизге. Биз аларга жакшы мамиле, дипломатия менен, даават иши менен гана кетишибиз керек. Дүйнөнү алуу ардодан нерсе менен болуш керек. Бир убакта биз мана сатабыз баш болуп, Кытайларды ушинтип ала турган болдук эле, коркуп кетип, дубал тосуп ала коюшту. Эми азыр биз, урматтуу бир тууганым, биз даават менен дин таратмалган аракет кылышыбыз керек да. Алар бизге кошуна. Ушунчалык кырым катнаш бар биздин, урматтуу бир тууганым. Демек биз ар бирибиз Кытай тилин үйрөнүп, ошолорго даават айтып, ошолордон мусулман болуп кана аракет кылыш керек. Көп пайда менен чыгат. Биринчиден, биз Кудайдын дин жеткиребиз. Пайгамбар алейхиссалам жакын Авас Абу Талибке кандай кааласа, Хамзаны өлтүргөнгө ошондой каалаган ислам жеткиргенди. Демек Кытайга да жеткиргенге биз аракет кылышыбыз керек. Кудайдын астында карыздан кутулабыз. Кийин бүт дүйнөнү уулап аткан кытайский продуктту арам башка бир нерсе өлөсүн деп аткандардын бардыгы автомат адалга айланат, урматтуу бир тууганым. Дүйнөгө ушунчалык иштеген мусулман болуп калса, ушунчалык дагы акыретке иштейт, урматтуу бир туугандарым. Көрдүңөрбү? Анан жанагы адам өлтүрүү башка дегендер бар жок болуп кете берет да. Ошого бизге истидат берди Кудай Таалам. Орус үммөттүн бардыгы, Кытайдын бардыгы мусулман кылуу, урматтуу бир тууганым, колдон келбейт биздики. Бирок аракет кылуу колдон келет. Мусулман кылуу Кудайдын иши, аракет кылуу биздин ишибиз, демек башка аракет жок бизге. Бизнестерди кайра тууралап, аларга кирип чыгып, анан өзүбүз динибизди бекем кармансак, биз Кытай болуп кетпейбиз. Алар кирип атса эле биздин кыздарды алып атат деп айтып атабыз. Алардын тамагын жеп өлүп атабыз деп атабыз. Ошо шариятты билбегендер тийип атат, шариятты билбегендер ошо арам оокатын жеп атат. Шариятты билген, намаз окуган үйдө кызын Кытайга берген бирөө жок. Бир жорукчан кыз кийген жери жок мусулман эмеске. Чынбы? Же мусулман бирөө ошолордун жанагыдай арам оокатын жеген жери жок да. Демек диндүү болуп, дин таратуу менен өзүбүз сактап калабыз, коргоп калабыз. Анан алар дагы сактап калганда иншалла себепчи болуп калат. Башка жолу жок азыр. И жол ушундай, башка жол жок. Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Комментарияларды карап отурсаңчы, биздин Кыргызстандачы жөнөкөй адам жок да, жөнөкөй адам. Бардыгы геополитик, саясатчы, акылдуу, профессор, наук. Ушундай адамдар экен да. Бирок эмнеге ошончалык бизде күчтүү адамдар бар экен? Ошо комментария жазган ошо күчтүүлөр да, өздөрүнүн акылдуу, өтө мыктылар да, сезип атат. Эмнеге биздин Кыргызстаныбыздын акыбалы ушундай? Ушу силер ызычуу кылгандар, тополоң кылып жүргөндөр, силер ушу дайым үстөмдүк кылып, Кыргызстандан канча жолу революция кылдыңар, канча жолу ызычуу салдыңар. Эмнени өзгөртө алдыңар мында? Өзүңөр ушунча кылып жүрүп дагы ызычууларды дагы деле наразысыңар. Силер мындай шүгүр кыла аласыңарбы жашооңорго? Алла Таалам Куранда айтат, манисинде келет. Шүгүр кылсаңар көбөйтө берем дейт Алла Таалам. Ушунчалык кыйындар, акылдуулар көп экен ушу биздин Кыргызстанда, мыктылар. Эмнеге биз өнүгүп кеткен жокпуз ушу Кыргызстан ушунча жылдан бери? Эмнеге биз өнүгүп кеткен жокпуз? Канчалаган биздин аялдарыбыз кордолуп атат. Сыртка чыгып мигрант болуп, аялдарыбыз сыртта жүрөт. Чогууга жайтмакчы устаздар, Алла рахматын алсын, эркектер жатат, иштебей деп. Эмнеге мындай бизде ушунчалык кыйындар бар экен? Эмнеге ажыраш көбөйүп атат? Канчалаган жетимдер көбөйүп атат? Кана ошол мыктылар? Эгер ушунчалык чындыгында мыкты болсок, ушунча акылдуу болсок, жашоо башкача болуш керек эле го. Мына шаарларда, болсо айылдарда дагы балдарыбыздын оозунан чыккан сөз кыргыз тилинде эмес.
орыс тилинде чыгып атат, англис тилинде чыгып атат. Чыгарылады го. Дайым эле орусча сүйлөп калышкан. Кана ошо кыргызга күйгөн, келечегибизге күйгөн экенбиз, муну комментарий жазгандар, келечегибиз кандай болот дегендер. Карабайбызбы ошо балдарыбызды? Талим тарбия бербейбизби? Зына көбөйүп атат, бузукулук көбөйүп атат, канча кыздар бузулуп атат ошол. Өзүбүздүн эле эркектер бузулуп атат. Ошол нике кылып, ошону алып, камкордукка алыштын ордуга бузуп таштап коюп кетип калдасыңар. Кана ушунча мыкты экенбиз, айланайын да, мыкты экенбиз ушундай. Эмнеге зына көбөйүп атат? Эмнеге бузукулук көбөйүп атат? Эмнеге ажырашуулар көбөйүп атат? Эмнеге аялдарыбыз кордолуп атат? Туугандар, ойлонойлу. Чубага жайтмакчы эптеп аялдын бир катын бага албайт, бирок Трампка деле, Путинге деле, өзү бириктегилерге деле акыл үйрөткөнү, акыл үйрөтпөй берет. Бирок ошончалык акылдуу экенбиз, эмнеге жашообузду өзгөртө алган эмеспиз, туугандар? Значит, биз акылдуу эмес экенбиз да. Алла Таалам ар бир коомго өзүнө ылайык падыша берет. Буну батыш элдери да кайтат. Ар бир элдин өзүнүн падышасы ошо элдин кандай экенин көргөзүп турат дейт. Туугандар, биз башканы өзгөртүүнүн ордуга биз өзүбүздү өзгөртөйлү, өзүбүз билим алайлы, илим алайлы. Мамилелерибиз олнойду адамдар менен болгон. Бисмилла дегенде эле уруп сөгүп ар кимди сөгө бербей. Ушунчалык маданияттуу экенсиң, маданияттуу, акылдуу экенбиз, башка экенбиз. Мындай маданияттуу сүйлөшүп, маданияттуу мындай комментарий жазганда да үйрөнбөйлүбү, ушунчалык кыйын экенбиз. Ошон үчүн туугандар ойлонуш керек. Коомдогу ар кандай талаш тартыштар бир нерсени туура эмес түшүндүргөндүктөн, туура түшүндүрсө дагы туура эмес түшүнүп алгандыктан, туура түшүндүргөн нерсени туура түшүнүп турса дагы түшүнгүсү келбегендиктен ушундай ар кандай соц тармактарда чакырыктар, бирөө чын жүрөктөн мамлекети үчүн, келечеги үчүн, акыйкаты үчүн, чындыгы үчүн күйүп айтып атса, от алдырып, ушул до конца чыкса экен, элди дүрбөтсө экен деген тараптар дагы бар. Эми урматтуу достор, соц тармактарда акыркы күндөр ар кандай чакырыктар, ар кандай мүнөздөгү сөздөр чыгып атат. Мени дагы рекламаңды тартып эле жүрө бербейсиң, саясатты эмне кыласың дегендерге кыскача жооп. Биз саясаттан рекламага келгенбиз. Биз дагы ушул кайдыгер карабай, тынчсызданып, чын жүрөктөн мамлекет үчүн, келечек үчүн деп башыбызды сайып, иш козголуп, камалып, 2010-жылы революция кылгандардын катарында, баш сабында тургандардын арасында, 2020-жылы дагы революция болуп, ушул координациялык кеңеште анда дагы төрага кылып элдер, пандемия болобу, Баткен окуясы болобу, кыскасы ар кандай кырдаалдарда эл ошол аманат кылып мага дагы ушундай жоопкерчиликти берген учурлар бар. Биз дагы кайдыгер карабаган адам катары билимибиз жок болсо дагы, ошо колубуздан эч нерсе келбесе дагы тынчсызданып, жүрөктөгү кам уктатпай, тынч отургузбай, ошондой тараптарга ар дайым аралашып турчу элек. Эми бир аз тажрыйба болуп калып, артымда карасам, көп алданган учурларым, көп курал болгон учурларым, көп арам ойлуу саясатчылардын очогуна отун болуп берген учурлар көп экен. Видеону аягына чейин угуп, оюңарды жаза кеткиле. Өткөндө дагы жана Самат Кушбек менен ушундай элди козутуп аткандай мүнөздүү ар кандай байма-бай видеолорду чыгарып, эмнеге ушундай козутуп атат, эмнеге дүрбөтүп атат деп эки жолу видео чыгарып ал жөнүндө, анан кайра өчүрүп, өзү менен бир байланышып, сүйлөшүп, анан мындай bir pikir alışayınçı dedim. Men de ушундай тынчсызданып бир кезде жүрбөдүм беле деп. Эми ушул боюнча кыскача айтып берейин. Ушул коомдогу ар кандай акыбалдарды, акыркы учурлардагы ушундай ар кандай мүнөздөгү чакырыктарды көрүп алып, мен дагы ошол бир туугандарыма бирөө чын жүрөктөн айтып атса, ошол чын жүрөктөн ошондой ар кандай темаларды көтөрүп атса, ушул до конца козгосо экен, ушул козутса экен элди, ушул ишенсе экен деген ушундай көшөгөнүн артында күтүп турган тараптар бар. Ошолорго отун болуп калба деп, ушундай мен дагы кичинекей кыска тажрыйбамды, албетте азыр реклама тартып аткан тарап катары тааныган адамдар бар, салават рекламчик деген. Бирөөсү үй бүлөсүн ойлосо, бирөөсү мекенин ойлогон ушундай эр азаматтын эки жүрөгү болот. Ошондуктан бир жүрөгүм менен элди ойлойм, бир жүрөгүм менен үй бүлөмдү, өзүмдүн жеке туугандарымды, тараптарымды ойлойм. Самат Кушбек менен сүйлөшө алгам койду ойлогом, ушундай тажа алданган адам көрүнгөндөн, анан бирок 2 саат 44 мүнөт сүйлөштүк, бирок көп нерсени сүйлөштүк. Анан эмне элди козутуп атасың, Францияда жатып алып деп айтса, мен элди козутпай элемин дейт. Ал оюнда элди козутпай элемин деп ойлогону менен, ошо Самат, ушул Самат сыяктуу ушундай жаман ою жок, бирок элди ойгонгула, тургула, чыккыла деген чакырыктар элди байма-бай козгоп, жанагындай котур ташы койнунда тараптар акырын ошолорду козгоп, интернетте ар кандай чакырык постторду жазып ушундай козгоп атат. Эми туура эмес сүйлөгөн эч ким болбойт. Бир жагынан караганда туура деп өлчөйбүз го. Бир жагынан караганда меники да туура, бир жагынан караганда сеники да туура, бир жагынан караганда тигиники да туура. Баарыныкы туура. Бирок саясат, экономика деген мамлекетте өнүктүрүү жоопкерчилиги бул ар тараптуу, көп кырдуу нерсе экен. Бул көп тарабынан карап туруп анан чечим чыгара турган ушундай жоопкерчиликтүү чоң иш экен. Биз ойгоно калып эле бир тарабын карап туруп, меники туура, меники үчүн. Мамлекетти өнүктүрүү ыкмасында 20 киши болсо, 20-нын 20 башка ыкмасы болот. Үй салганда деле ар кимдин өзүнүн проектиси, өзүнүн долбоору, ыкмалары болот. Менин оюмдагыдай салбаса эле калганы душман эместер.
Эми ар нерсенин өзүнүн чеги, ар нерсенин өзүнүн орду бар. Эми Садыр Жапаров командасы менен мамлекетти сатып ийели деген ниетин көргөн жокмун. Эми ушинтип айтса, бийлик акча төлөп берип атып сүйлөтүп атат, же болбосо тигинтип атат. Жок, эме бычак такаса да айта турган сөзүмдү ар учурда айтам. Бирок чындык деген эмне? Мен ушул Самат Кушбекке сенин чындыгың эмне деп түшүндүрүп берип атам. Айта турган чындык бар, айтпай турган чындык бар. Сенин чындыгың образдуу түрдө ушундай болуп атат. Мисалы, менин карындашымдын күйөөсү башка бир келин менен отурганын, кучакташып атканын, өбүшүп атканын көрсөм, бул менин көзүмө көрүнгөн чындык. Мен чындыкты чыркыратып айтышым керек деп туруп, карындашыма келип айтсам, үй бүлө бузулат. Айта турган чындык бар, айтпай турган чындык бар. Бирок ал чындык жетиштүү эмес. Бул акыйкатына жете элекпиз. Акыйкатында балким ал күйөө баламдын классташы, бөлөсү, же бир ушундай балким биз тааныбаган жакын адамыдыр. Акыйкатында. Көрдүңүзбү? Чындык менен акыйкаттын айырмасын. Мен мыйзамдуулукту гана талап кылып атам, мен чындыкты гана талап кылып атам дейт. Ооба, туруп тура, сен мыйзамдуулукту талап кылып атасың. Кандай талап кылып атасың? Учурда акыбал кандай болуп атат? Газ театринин грузоподъемности 5 тонна. Эми тиричилик кылып, ошол картошка ташып келатып, балким ошол 6 тонна салынып калгандыр. Тиричилик кылып, жакшы ниетте. Ошол моментте сен чыгып алып, машинанын техпаспортун көтөрүп алып, акмактар силер бул 6 тонна салып алдыңар, 5 тонна. Ниетинде Садыр Жапаров командасы менен мамлекетти оңдойн деген ниетте. Кээ бир учурда жакшы иш үчүн, жакшы аракет үчүн, жакшы жака барыш үчүн мыйзамдан да чыгып койсо эчтеке болбойт. Ниет жакшы болсо, жакшы иш үчүн. Чем жаман ишти мыйзамдуу кылгыча. Анан Самат Кушбек дагы баягы мекенчил чын жүрөктөн баягы мыйзамдуулук сакталса экен, экология сакталса экен деп аябай тынчсызданып атат. Туп-туура, анын айтканы да туп-туура. Бирок ага айтып атам, экологияга зыяндуулугу бар да мына справка чыгарып берип атпай, мен калп айтып атамбы деп. Жок, сен калп айтып атасың деген эч ким жок. Сен туп-туура айтып атасың. Бирок кандай мааниде туура айтып атасың? Мисалы үчүн, мен эле жеп аткан нанымды экспертизага апарып зыяндуулугун чыгарып бербеши десем, нандын да зыяндуулугун чыгарып берет. То есть идеалдуу, бир тараптуу, зыянсыз эч нерсе болбойт. Пайда жагынан канча пайыздык зыян жагы бар. Зыяндын канча пайыз пайдалуу жагы бар. Эми андай өлчөй турган болсок, кумтөрдү жабышыбыз керек. Көлдөгү болгон чоң жанагындай турист ташыган лайнерлердин баардыгын жокко чыгарышыбыз керек. Албетте зыян. Бирок эми мамлекетти өнүктүрүш үчүн дагы, экономиканы көтөрүш үчүн дагы, туризмди багы дүйнөгө мамлекетти тааныштырыш үчүн дагы ушундай ыкмалар керек болот экен. Эми катастрофический жөн эле кыргыз элим ушул көлдү сактап калалы детиги жарыштан деп элди дүрбөлөңгө салып, анчалык катастрофический эми жарыш болот экен, эми ал болгон нерселер болуп эле атат. Анчалык болуп кетпейт го деп экөөбүз аябай эмоция менен дагы мындай сүйлөштүк. Мейли мамлекетке күйүп аткан болсоң, анда бир жакшы жагын деле айтып көрбөйсүңбү? Өнүгүп аткан тараптарды деле айтып көрбөйсүңбү десе, эмнебиз өнүгүп атат дейт. Анан ичимен атан көрү Аллах Таалам ушул жакшыны көргөнгө да көз берсин деп мындай неме кылдым да. Анан анда өзүбүздүн да кемчиликтерибиз дагы эмнеге айтпайсың? Бизде да кемчилик бар. Экологияны өзүбүз булгап атабыз, жалкообуз дегендей тамашалашып да сүйлөшө кеттик. Ушул нерселерибиз менен дагы оңололуу, өнүгөлүү деп эмне айтпайсың? Неге баягы жумурткадан кырыз дегендей маду марфчасынан эле баягы жок болбойт, акмакчылык мындай тигиндей деп эле ушундай мүнөздө сүйлөйсүң да, экөөбүз бирдей эмоция менен бирдей тамашалашып. Эмнеге сен өзүң деле красавчик көргөзө эле, баягы сенин сага макул болбогондордун баарын эле мына эл душманыңарды көрүп койгула, мына эл душманын көрүп койгула деп улам бирөөнүн сүрөтүн чыгарып эле. Кечээ дагы ошол Султан Раевди мына эл душманын көрүп койгула деп чыгарыптыр. Эми бул акмакчылык Самат. Эми буга кошулган жокмун. Анан Самат дагы мен деле мынчалыкка кетейин деп ойлогон эмесмин дейт. Жанагы мен экологиянын зыяндуулугун, ушундай мыйзамдуулук бузулуп атат деп чыгарсам, мунун артында киши турат. О, Саматтын бети ачылды деп аргандай посттор, баягы ответ катары, каралоо катары посттор чыккандан мен да өзүмдү далилдейм деп аракет кылып атып ушундай чыгып кетти дейт. Анан урматтуу достор, мекенибиз бирөө эле. Ар ким өз ар тараптан баягы менин оюмдагыдай болбосо эле калганы эл душманы деп ушундай чакырыктардан этият бололу. Мамлекетибиз бирөө эле жаңы эле өнүгүү жолуна мейли өнүгө элекпиз. Сен айткандай өнүгө элек болсок дагы өнүгүү жолуна түшүп, мындай жаңы эле мына болуп калган моментте ушул баягы абалыбызды, ушундай багытыбызды бузуп албайлы, урматтуу туугандар. Чындык деп баягы карапайым эл баягы тигил айтып атса тигиники деле туура, бул айтып атса мунуку деле туура болуп эмне кылаарын билбей отурат. Кыргыз эли ушундай мүнөздөгү эл экенбиз. Көчөгө чыксак, ишти аягына чыкмайынча үйгө келбейт экенбиз. Көчөгө чыгып туруп, коңторуп туруп, анан баягы революция кылып туруп, анан үйгө келип отуруп калат экенбиз, демибиз чыгып. Анда азыр элди жүрбөтүп, ушундай аягына чыгып, баягы ситуацияны управлять этип кете аласыңбы? Эл дүрүп көчөгө чыкса.
кыла албайсыңбы? Баягы Сыймык Жапкеевди дагы мисал кылып сүйлөштүм. Сыймык Жапкеев жөнүндө ошо менен дагы балдар Сыймык Жапкеев жөнүндө кандай дейсиңер дегенде бул элди дүрбөтүп атат деген эле. Эми чындыкты айтып атпайбы? Эми чындыкты айтып атат. Күйүп атпайбы? Ой, бизден 100 эсе күйүшү мүмкүн. Бул күйүш эле жүрөктүн күйүшү эле жетиштүү эмес экен. Бул образдуу айтканда Сыймык Жапкеев баягы образдуу элдерге жарык берип, свет бергиси келип атат. Бирок электрик эмес. Замыкание кылат деп ошол кезде айткан элем. Эми тилекке жараша жакшы жагына замыкание болуп, жакшы жагына кетип калды. Болбосо ошол Сыймык Жапкеев жаман бир иштин себепкери болуп кала жаздады. Бул бийлик талашуу хаос болуп кете жаздаган 2020-жылы. Кухняда отуруп эле чындыкты айта берди, чындыкты айта берди, чындыкты айта берди. Эл до конца бизде ушундай мүнөз бар. Байларды, анан бийликтегилерди жаман көргөн ушундай мүнөзүбүз бар. Анан до конца давай тигини жөнтөгүн аңтар, тигини жайла, муну жайла, до конца чыгабыз деп атып, ушундай эл козголуп, ошондо аягында шайлоо себепкер болуп, анан ушундай көчөгө чыгып, Сыймык Жапкеев ситуацияны управлять этип кете албай калды. Анан менде аябай коркунуч пайда болду. Бийлик талашы хаос болуп, ушундай бир жаңжал, ушундай бир карама-каршылык, тиреш, согуш болуп кете жаздаган ушундай коркунучту көрдүм. Атамбаевскилер бир тарабынан, Бийликскилер, Бабановскилер бир тарабынан, Мадумаровскилер, кыскасы ар кандай саясий күчтөр бийликке келүү жаат болуп, ушундай бир карама-каршылык, чоң бир акыбал болуп кала жаздады. Ошол кезде тилекке жараша баардык регион бирдей колдогон, ошол кезде Садыр Жапаров түрмөдө болуп, эл ошондой баягы жалпы колдоп кетип, тилекке жараша ушундай жакшы шайлоо болуп, ушундай стабилдүүлүк орноп кетти. Болбосо Сыймык Жапкеев жаман ишке себепкер болуп кала жаздады. Сыймык Жапкеевдин абийирин Садыр Жапаров жаап кетти. Мындай по большому счету деп коет го. Эми Сыймык Жапкеевдин богуна да тең келе албайм. Мен болгон нерсени көргөн нерсемди айтып атам. Ошондуктан урматтуу достор, ушундай акыбалдар болуп кетпесин десеңиздер, мындай сабыр кылып, ар кандай чакырыктар боло турган болсо, мындай салмактап, анан баягы силер эле мамлекетти ойлоп, калганын баары бок жеп жүргөндөй. Мени мындай десем МВД чакырды, мени мындай десем СМБ чакырды. Эми сөзүңдө козутуу болсо, чакырат, ал өзүнүн ишин кылат. МВД өзүнүн ишин кылат. Кыскасы бул биз элге унчукпай эле коюшубуз дебейт. Унчукпай эле коелу дебейт. Бир нерсенин баягы малыңды эрте толукта, караңгы кирсе көз жетпей чыга турган чырдын алдын ал, ырбап кетсе сөз жетпейт дейт. Ошондуктан менден сунуш ушундай чакырыктарды, ушундай тынчсызданып, ушундай сатуу ийди, ушундай болуп атат деп чыгарып аткан тараптарды, ушул активисттердин баардыгын чогултуп, президент өзүңүз бетме-бет маяк кылсаңыз жакшы болот эле. Түз суроого түз жооп болуп, ушундай козутуулар азаят беле деген ой. Мамлекетибиз бирөө эле, урматтуу достор, баарыбыздын оюбуз бир. Ошондуктан урматтуу достор, ынтымакка келели. Жанагы үчүнчү тарапта эле любой илгертен бери айтып жатпайбы? Баары бир арам ойлуу тарап болот. Ошол арам ойлуу саясий тараптардын отуну, куралы болуп калбайлы деген эле ой. А так айтып аткан адамдардын баардыгынын сөздөрү туура, бир жагынан караганда. Ошондуктан сабыр болуңуз.